Bir meseleye bir Ukrayna'da 76 yılki Yankun degan bala olup. Yankun. Özü bедный, нищийдин нищийи болот. Yankun degan bala. 7 klasında atası сварщик болуп, өлүп калат. Сварщик өлүп калат. Энеси уборщица болот, эме жууган. Школду жуйт. Yankun такыр нищетадан сабакка барбай калат 7 классынан. Анан энеси еврейка болот, атасы украинец болот. Анан булар атасы өлгөндөн кийин эмеге кетип калышат Америкага. Жашаганы. Көчүп кетет. Бүт барын сататтагы жанагы үйүн, барачный сататтагы кетип калат эмеге. Ошол жүрүп окубайт, эчтеке кылбайт, жүрөт, только бир эле китеп окуйт. Информацион технология и интернет связь дегенде эле окуйт. Yankun деген бала. И ошону окуп жүрөт. Бир күнү Facebook'тун эсине 3,5 мүнөт кабыл кылат экен Цукерберг. Любой идейный адамды 3,5 мүнөт кабыл кылат экен. Цукерберг. Анан Цукербергке барат, айтат: "Ай, Цукерберг, я гений от Бога, я нигде не учился, 7 классов образования, вот так, я не учился. Мага деген Facebook'умду берчи, мен Facebook'ту мощный кылып берем дейт. Мощный кылып берем, мага Facebook'умду бер дейт. Десе айтат: "Кандай сага берем?" дейт. Facebook'та 10дон ашык лауреат Нобелевский премия контрактыбыз бар. Ошолор жасап атат бар, ошолор Facebook'ту Facebook кылып атат. Мен кантип мен без образования кишиге берип коем дейт. Сен кимсиң дейт. Мага кел эле Facebook бер деген дейт. Пошел деп кой ала берет деген. Yankунду. Анан Yankун кетет, айтат, чыгып барат. Эми бир чакырсаң дейт. Цукерберг мен сага келбейм дейт. Ошол кезде Цукербергдин 5,5 миллиард доллар состояниясы болгон. Цукерберг жашаган. Кийин 5 жылдан кийин Цукерберг чалып атат. Yankун бар. Айланайын, Yankун, келип кетчи мага, бияка келип кетчи. Сүйлөшөп десе, мен барбайм дейт. Айтпадым беле сага барбайм деп. Анан кафейнядан кезиккенде Цукерберг айтат: Цукерберг дейт, сен ушундай Facebook дегенди ойлоп таптың дейт. Бул дата центри Бишкек менен тең дейт, мындайчы. Бишкек менен тең дата центри. Бул эми 150 000 киши иштейт. Электроэнергия как 4 Токтогульский ГЭС или 5 Токтогульский ГЭСти. Анткени биткоинди көрсөң, ушул жака эле койсо, анча токту жеп салып атышат. Анан сен ушундай Facebook'ты ойлоп таптың дейт. Мен дейт, WhatsApp'ты ойлоп таптым дейт. Жана 7 класс образованиясы бар бала, мен WhatsApp'ты ойлоп таптым дейт. Мен сага ошо 5 жыл мурун келип дейт. Мен ушу идеямды айтайын. Гений от Бога. Мен сага Facebook'ка WhatsApp'ты киргизип коеюн деген дейт. Азыр Facebook менен сүйлөшүп коебузбу биз? Кат жазышып, ошол Facebook'та жок болчу мурун. Анан ошону алып туруп, мен ошо Facebook'ка WhatsApp'ты киргизип коеюн дегем дейт. Сен мен 12 лауреат Нобелевский премияң бар деп, пошел вон деп колой бердиң дейт. 7 класс образованиең бар экен. Гарвардты бүтпөп турсуң, Оксфордты бүтпөп турсуң, тигини бүтпөп турсуң деп кетирип бердиң дейт. Мына мен келдим дейт, мен WhatsApp'ты жасадым дейт. WhatsApp'ымды сат дейт тиги. Цукербергде уже 200 миллиард доллар болуп калат уже ошол кезде. Состояниясы. WhatsApp'ымды сат мага дейт. Десе 50 миллиард доллар дейт. Мен сенден 5 жыл мурун келгенде 100 000 доллар сурангам дейт. 100 000 доллар суранат да. Мен аябай нищий болуптам, бирок менде окумуш программам бар. Мага 100 000 доллар берсең, Facebook'умду мощный кылып берем деген да. Дейт, 100 000 долларга албай койгонмун беле мен дейт. 50 миллиард доллар турат дейт. 50 миллиард долларга алды Цукерберг Facebook, WhatsApp'ты сатып алды. 19 миллиард долларын Google'дан карагыла нал берди. Калганын 30 миллиард долларына акция менен берди. Ушундай да. Биз деген эмнеге бизден Yankun чыкпайт? Эмнеге биз Yankunдай ойлоно албайбыз? Анан эле муну көргөзөбүз, тигини көргөзөбүз. Анан биздики эч ким тааныбайт. Мен кухняга отуруп элдин баарын таанып койдумбу силерди? Эгерде чогулсак, бүт Кыргызстанга таанып коебуз. Кухняда отуруп эле сүйлөдүмбү мен? Мындай эмеге келбей эле, антипресске келбей эле,
тияққа барбай эле кухняда отуруп эле сүйлөштүкпү баарыбыз? Мына чогулдукпу? Эгерде мен жалгыз отуруп кухняда отуруп бүт Кыргызстанга таанылсам, эгерде баары чогуу болсок, бизди Кыргызстан бүт тааныйт, эч ким бизге соперник да боло албайт. Биздей көп китеп окуган эч ким жок. Китеп окуш керек, достор. Анан элди деген кара жорго бийлетип, азыр биз деген чыгыга алып, давайте 20 мен эметтем, анан 20 машина коем дегенден эч ким болбойт дагы, болбойт. Антип элди эч ким чыга калбаса мусор терип, анан андай дешевый пиарларды токтотуш керек. Дешевый пиар, это дешевка. Түшүндүңүзбү? Дешевый пиар это все. Эгерде мына мен жалгыз эме ушундай элге таанылсам, мына азыр брат бар, мисалы. Мына канча киши турасыңар? Мына силерге мындай айтсак кел деген турабы? Эми мындан ары андан да жакшы кетет. Азыр саясатчылар элди ала албай калды. Алардын кара жоргосун бийлейт, бүттү, кетип калат. Көк бөрүсүн эметип 20 машинени коет го, оштон 20дан азыр кара жорго бийлетчү, улактарчу мал эмес. Азыр Кыргызстан коркунучта турган кезде, ушундай коркунучта турган кезде, азыр дуңгандарды көрдүңөрбү? Көткө тээп туруп айдап чыгыштыбы баарын? Бүт бар сагалап эшке чыгып калыштыбы менде сагалап? Кыргыздар жардам беришип, кайра бизге келдиби? Тарых кайра кайталанат. Ошо дуңгандар 200 жыл мурун ушинтип сагалап келишкен бизге. Биз приняли. Кыргызстанга жашагыла деп койганбыз. Эми алар туруп алып азыр кыргызча сүйлөгөндү билишпейт бирөө. Мына кайра кетишти. Ошентип бизди эртең көткө тээп туруп калат чыгат. Анан отурабыз ошол ойдо. Достор, ошол себептен биз Янкумдай ойлонолук. Цукербергдей ойлонбойлук. Янкум, ушундай көп китептер бар. Мен Кудай буйрса, эртең мисалы бир жерге айтабыз да, эртең мисалы бир залда алабыз, чоң, мисалы кинотеатрда алабыз. Маяка кел дейбиз. Силер баарыңар айтасыңар, келгиле, сонун экен. Ош жерден 1 сааттык, 2 сааттык ушундай сүйлөшүүлөр болот. Аналар кетет, башкалар келет. Азыр кара жорго бийлеп сен айтып атпайсың менин. Сен де туура айтасың, эми кантип биз көрсөтүшүбүз керек. Көрсөтүш. Бүт бар ойлонулду. Чоң ойду баарыбыз машвара менен эметебиз. Машварага салабыз. Ким амирсап болот, ошону машварага салабыз. Мисалы унчукпай турат, мисалы түккен мисалы. Может болгон киши. Мисалы мен может бакыттуу адам, мен может начар адаммын. Аны көрөбүз. Бүт барын чоң казап деген айтылгандан кийин чоң казаптан өйдө движение болбойт. Муну Манас атабыз, бабабыз өзү жазаган чоң казапты. Эми мындан ары ошо чоң казапка соответствовать делик. Жүрөк менен. Кетип баратып, мына баягы күнү эмеден кетип баратсам, жайында Держикада жанакы чөп кыргычтар бар го, чөп меткендер жана машинка менен. Ошо машинканы турсам, мынтип анын мында дөңгөлөгү бар экен да, антпей момайынан сүйрөп бардат да. Анан биягында жанакы мусор жанакы чөп тимекен, аны тээп бардат. Тияка чейин тээп бардат аны. Айттым, бул эмне сен аны тутасың десем, өкмөттүкү да дейт. Карачы. Өкмөттүкү да дейт. Эмне сеники деп атамбы дейт. Сен бул машинканы өлтүрүп атпайсыңбы? Десем, жөнтүрүш дейт. Монда жактан алып турат мен. Уш жерден өлтүрүп коем дедим мен. Уш жерден алып коем дедим азыр. Уш жерден өлүп каласың дедим. Ошол себептен достор, бул өкмөттүкү да деп отуруп, бул союздуку да деп отуруп, союзду кыйратканбыз. Силер көрбөй калдыңар? Союздуку да деп отуруп, союзду кыйратканбыз. Бул эмнеге мындай берешендик эмес мамиле этсем, бул союздуку да түгөнбөйт деген. Түгөндү. Мына суу түгөнбөйт деп атабыз, суу түгөнөт бир күнү. Биз суунун башында турабыз. Суунун башында туруп алып, шорду элди мен көргөн эмесмин. 20 жылдан кийин алтын да баа болбойт. Туз да баа болбойт. Суу баа болот. Мисалы Европада 700 жыл мурун эң эле кымбат товар туз болчу. Туздан өткөн товар жок болчу. 700 жыл мурун мисалы. Азыр баары эмне айтса шынтипчи. Ошол себептен достор, мына аяктап коеюн. Эгерде мен мисалы жалгыз отуруп Кыргызстанга таанылып алсам,
Az бар ömetсek, barımızdaki işi lurtçı ketedi. Tokka жүрөктөн бири-бирибиз менен мындай ой айтылат, только карама каршы ой эмес, мындай таңууланган ой эмес. Жардам ретинде ой. Мындай саясатчыларды бүттү сагалабагыла. Бүт кыргыздар Америкада Шадиевди тимеле. Ой, Шадиев, Аскарова деткен, Аскарова бияка келиңиз деп буруп турушат экен. Ошол жакта 250 кыргыз 250 кыргыз мына Америка көрүп атса. Аскарова, Аскар Шадиевич деп турат экен дейт. Айтпайсыңар сен 2 миллиард доллар жеп алып, Кыргызстан канын соруп алып келген акмаксың деп айтпайбы бирөө? Эч ким айта албайт дейт. Анан эле Facebook'tan чим керек, анан былтык, тылтык тигиндей мындай. Ошол себептен достор, акыңарга келгиле. Мындай эмеге намызыңарга келгиле. Биз кыйраталы деген жокпуз, стройду бузалы деген жокпуз. Но мо чимкириктерди жетиштирип атабыз. Чимкирик деп аталгандан кийин эмне чимкирик? Ошолор мыйзамын угабызбы? Аякта 15 депутат 55 миллиард сомго тендерин отуруп алган. 15 депутат бүт лицензия отуруп алган месторождение. 15 депутат жөн эле жүрөт. 15 депутат кошомак кылып жүрөт. 15 депутат ичинен чалгынчылык кылып жүрөт. Ошентип Кыргызстанды ойлогон бирөө жок. Бирөө болгондо давно оңоп кетмекпиз. Мына Баткен аз шору кайнаган турат. Баткендин шору кайнаса, биздин эле шорусу кайнайт. Баткенде жер жок, Баткендикинде өрүк эч жерде жок. Ушу Баткен өрүгүн эле айтып берип коеюн. Канча 100 000 тоннада эме чыгат экен өрүк. Ошонун баарын Тажикстандан бир эле бала сатып алат экен. Анда деген ISO стандарт деген фабрикасы бар экен кичинекей. Ал баарын упаковка кылат экен, Турцияга айдат экен, Турция бүт мирге сатат экен турецкий деп. Эмне биз сата албайбызбы? Биз эмне кара жорго бийлеген келдик белек буяка. Дастарконда отурсак жөн отура албайт кыргыз. Мага жамбаш берип койду, мага күнчүлүк берип койду, уша кетчет. Анан талашканы уча. Биз стөлдөрдө жөн отура албаган элбиз да. Персияда ушундай боло берип, бүт баарын дробить этип салыптыр. Бүт учасын, бүт баары мончалыктан бөлүп туруп, анан моундай эме болуп калат экен. Индияда табак. Моундай кылып туруп, ошол устуканды мончалыктан кылып туруп, бүт баары моундай болуп калат экен. Каалаган жериңден жеп экен. Бизде ошого келишибиз керек. Бизден кыргыздын эмесин мындай эмеге келтирбешибиз керек. Устукан талашып, жамбаш талашып, ушуга келдик. Кимге жамбаш берсе, ал видишь ли, аябай авторитетный. Анан ушундай жаңылышасың дегендер көп болот. Мындайчы, муну тамак үчүн жаңылбайлык. Ал киргенде сөрөөнө тамак. Чыкканда сөрөөнө бок. Атың эмне болот сен? Анан байке азыр айтып берем. Кебал тамак эмес да, бул деген ертеден бери келаткан биздин каада салтыбыз. Анын баарын каада салттын баары деген, каада салттын баары рестайлинг болуш керек. Бүт баары рестайлинг болуш керек. Эмне кыргыздар укмуш эт жейбиз дейт. Эмне стейк жасаганды билбейт. Эмне стейк жасап жей албайбыз. Ошо стейк жасаганды үйрөнбөйлүбү? Кыргызский стейк. Бизден этти ким жакшы жейт? Эмне мен стейк жегени, эмне мен кофейняларга барам, эмне ресторанга барам, а мен жасап жей албайм стейк. Бир момчалык кусочек 1000 сом турат. Момчалык кусочек. А биз кол тойгон учаны алып отурабыз, талашканыбыз уча. Анан достор, ушундай болушубуз керек. Моякта мындай сразу эметкиле, мындайчы, бири-бирибизге мындай эме отношение ушактан башталса, ушактан болбойт. Биз отурганда түз отурушубуз керек, туура сүйлөшүбүз керек, же туурага жакын сүйлөшүбүз керек, хотя бы. А желательно туура сүйлөшүбүз керек, хотя бы туурага жакын сүйлөшүбүз керек. Анан төө десе, бен деген эле иши ал өкөтең животный, төө десе балык дегендер толтура да. Негизги максат бир болуу. Жүрөгүбүз бир болуу.